Биздин кошуна өлкөлөрдө ушундай поющий цветной фонтандар бар деп мен аябай кызыгып, иногда намыстанчымын. Фонтан мындай бийлеп, музыка менен мындай атырыла турган фонтан болду. Эми биз кечирим сурайбыз, биз шаардыктардан. Балки биз ыңгайсыз шарттарга да коюп аттык, бирок Бишкек дегенде кайсыл жерде элестетесиз? Конечно, биздин Ала Тоо аянтын эстегенде Бишкек келет. Кыргызстаныбыздын, элибиздин мына бардык кубанычын тең бөлүшкөлү келип. Көп өзгөрүүлөр бар. Бул жерде Ала Тоо аянты мына бир жыл мурун такыр башкача болчу, азыр башкача көрүнүштү көрүп, аябай кубанып отурабыз. Биздин эле подрядчиктер кылды, биздин жарандар койду. Бир гана маселе болду эми. Сөздүн ачыгын айтыш керек. Ал жерде Үч айда биз ушул Борбор аянтында кандай деген иштерди жүргүздүк. Илгери бурун болсо мындай иштерди 2-3 жыл кылчу эле, биз мынакей 3 айда бүтүргөнгө жетиштик. Тендерге бергенде биз 35 миллион да бергенбиз, бирок иштин жүргүзүлгөн иштин алкагында болгону 8,5 миллион эле колдонулду да. Саламатсызбы Супер KG порталынын көрөрмандары. Биз азыр Борбордук аянттабыз. Бул жерде көптөн күткөн дал ушул фонтандын ачылуу аземи чакан майрамдык программанын негизинде болуп өтөт. Учурда кала тургундары топтолуп, даярдыктар кызуу жүрүп атат. Азыр шаар тургундарынын маанайын сурайбыз, анан кыскача суроо жооп өткөрөбүз. Четинен. Саламатсыздарбы? Жака маанайлар кандай? Рахмат силерге. Ошол мына биз өзүбүздүн семьябыз менен, неберем менен ушул фонтандын ачылышын телевизорлордон көрүп, аябай сонун болгон экен. Ошону көрүп күбө болголу ошол Кыргызстаныбыздын, элибиздин мына бардык кубанычын тең бөлүшкөлү келип, кубанычыбыз менен ошол ушунча жылдан бери көп өзгөрүүлөр болуп, азыр Садыр Жапаров мына эл башыбыз баш болуп ушундай. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Көп өзгөрүүлөр көп болуп атат. Мындай фонтандар бардык эл үчүн сонун болуп даярдалып мына ачылып атат. Ачылышка көп болобу деп көрүп отурабыз. Чоң рахмат. Мына жылдан жылга шаарыбыз көркүгө чыгып, көп өзгөрүүлөр болуп атат. Бардык жерлерде стадиондор кылып атат, чоң стадиондор, мына стадиондор кайра ремонттолуп бүтүп, мына өзүңөр көрдүңөр, Өзбекстан менен жакында ачылышы да болуп, биз көргөн жок, бирок телевизордон көрдүк да. Аябай сонун болуп атат, көп жерлер өзгөрүп атат. Эл башчыларга, Садыр Жапаровго, премьер-министр мына Акылбек Жапаров, бардык мына ушул жогорку атка минелердин бардыгына чоң рахмат, өзгөрүү чоң болуп атат. Лайым боло берсин мынар. Рахмат. Чоң рахмат жетекчилерге. Аябай жакшы. Кошулам ушу жакшы майрамга келип отурабыз. Жакшы өтсүн. Чоң рахмат. Бишкекте канча жылдан бери турасыз? Акыркы 30 жылдан бери. Ооба. Эмнени, кайсыл жерди же кайсыл көчөнү эстегенде Бишкек оюңузга кирет? Бишкек дегенде кайсыл жерде элестетесиз? Конечно, биздин Ала Тоо аянтын эстегенде Бишкек келет. Мурда мен шаарга келгенде Ала Тоо аянты мынчалык эмес болчу, бирок акыркы 30 жылдагы эң чоң өзгөрүшү бүгүнкү ачылыш болуп атат окшойт. Буга чейин биздин кошуна өлкөлөрдө
жерде ушундай поющий цветной фонтандар бар деп мен аябай кызыгып, иногда намыстанчымын. Эмнеге бизде эмне үчүн биздин шаарда ушундай болбойт депчи. Анан бүгүн ошону атайын бир өзүбүз күбө бололчу деп келдик. Ушул шаар башчыларга, өзүбүздүн өкмөт башчыга чоң ыраазычылык ушундай биздин өлкөдө дагы, биздин борборубузда да ушундай мүмкүнчүлүк болуп атканына. Жакшы маанайдарбыз. Ошон үчүн жакшы үчүн ушуну көргөнгө келдик. Бүгүнкү ушул эмени шаарда көп өзгөрүүлөр болуп атат. Мындан бир 10 жыл мурунку көрүнүш менен азыркы көрүнүш асман менен жердей болуп калды деп айтсак болот. Көп өзгөрүүлөр бар. Бул жерде аянты мындан 1 жыл мурун такыр башкача болчу, азыр башкача көрүнүштү көрүп, аябай кубанып отурабыз. Ушуну уюштуруп аткандарга, мэрлерге, жогорку жетекчилерге ыраазычылык бар. Элибиз заман журтубуз тынч болсун, элге тынчтык, барчылык, мындан да жакшы бакубаттуу жашоону каалайбыз. Силерге, жаштарыбызга жакшылык болсун. Бишкек мурун кандай болчу? Бишкекке мурун мен 67-жылы окууну бүтүп кеттим ушул жактан. Ушул Бишкекти кыдырып эле Алатоо аянтында жүрчү элек. Алатоо кинотеатры бар эле. Эми ошондон бери өзгөрүп, абдан көп өзгөрүптүр. Мына жакында эле өткөндө 31-августта могу жерден келбей калдым. Мен өзүм айылдан келдим азыр. Анан мону көрүп алып, телевизион абдан жакшылыкка уюштуруптур дедим, молодцы, жакшы. Өзгөрүү абдан көп болуптур. Эми, конечно, дагы биздин кыргыз элибиздин келечеги да кең. Дагы өзгөрүсүн, дагы эмелесин өнүксүн, өссүн дагы. Колубуздан келсе жардам кылабыз. Мен азайдан мен возраст өтүп кетти убакыт, бирок ошол эле ушуга сүйүнүп атабыз да өзгөргөнгө. Рахмат. Жакшы өтсүн күнүңүздөр. Рахмат. Эми Турцияда жасалганы менен буну орнотконду биздин эле подрядчиктер кылды, биздин жарандар койду. Ошондуктан биз деген бул бордор биздин болгон аянтыбызга 31-августуна даярдалган иш-чараны бүтүргөнбүз. Кийинки кадам бул деген фонтанды бүтүрүү болчу. Бир гана маселе болду эми. Сөзүн ачыгын айтыш керек. Ал жерде көптөгөн жаңы заманбап технологияларды колдонгондон кийин бизге мындай адистер да жетишпей атты. Анан адистер келип бизге толук кандуу программаларын жазып, ошону иштеткенден кийин бүгүн ачылышын кылып атабыз. Эми эң негизги бул тарыхта эң негизги биз Кара Кыргыз автономдук областынан түзүлүү 100 жылдыгына байлап туруп ошол иштерди жүргүзгөн болчук. Ошо менен кошо эми баарларга белгилүү болгондой Бишкек шаары боюнча көптөгөн иштерди жүргүздүк. Бул жол тутумдарды оңдоо, түздөө маселелери болгон. Эми биз кечирим сурайбыз биз шаардыктардан. Балки биз ыңгайсыз шарттарга да коюп аттык, бирок биз ушул чай мезгилинде ушул иштерди бүтүргөн аракеттерди көргөнбүз. Анан эми өзгөчөлүгү бул деген көптөгөн иштерди биз ыкчам бүтүргөнгө үлгүрдүк. 3 айда биз ушул борбор аянтында кандай деген иштерди жүргүздүк. Илгери мурун болсо бул иштерди 2-3 жыл кылчу эле, биз 3 айда бүтүргөнгө жетиштик. Эми фонтанды өзгөчөлүгү мен ойлойм дагы бир кыдырып жерге сунуштайт элем. Ушу бункерлерине түшүп көргүлөдү. Биз деген Италиядан болгон насосторду алдык. Жаңы технология менен жасалган бүт болгон фонтанды атап турган ушуналар баары колдондук. Ал жерде ортосунда чоң дагы бункер бар. Ал жерде толугу менен сервердей болгон, компьютердей болгон залында орнотуп да, ошондуктан
өзгөчөлүгү бул деген фонтан мындай бийлеп музыка менен мындай атырлар турган фонтан болуп, анан эми от менен коштой турган дагы ыкмаларды колдонду. Каражат. Эми азыр бүгүнкү күндө Бишкек мындай кылынган иштин актылары алынып атат. Ал дагы жыйынтыкталганда толук маалымат биз массал каражатка беребиз. Себебинде мына Борбор районунда жүргөн иштин алкагында биз стелланы да тазалаганбыз. Тендерге бергенде биз 35 миллион деп бергенбиз. Бирок иштин жүргүзүлгөн иштин алкагында болгону 8,5 миллион эле колдонулду. Ошондуктан биз эң негизги максатты дагы мындай үнөмдөгөн максат койгонбуз. Ошондуктан жыйынтыгы чыгып бүт отчеттор берилгенде биз толук маалымат беребиз. Bir qancha minutlardan beri to'xtovsiz salyut atılып жатат. Bizga чейин чыккан фонтандын суу сатылды. Бардык шаар тургундарынын кубанычында чек жок. Рахмат. Болду. Соны. Ушундай күттүк беле. Кыздарым менен келген. Жакшы шүгүр. Акыркы учурда шаарыбызда көп өзгөрүүлөр болуп атат. Кандай баа бересиз? 5 деген баа беребиз. Кудайга шүгүр. Кимдер менен келдиңиз? Кызым, сестрюмкам. Көптөн бери бүтүп отурдук бир канча. Ооба, аябай. Көп болду аябай. Сүйлөйсүзбү? Эжеке сиздергечи? Кандай? Ооба, аябай жакты. Жакшы сон, аябай жакшы. Ооба, андан да жогору деңгээлде. Ооба. Жест. Жакты, конечно, сонун. Кимдер менен келдиңиз?